Assalamu alaikum tуугандар. Боорубузду тазалап турайлы достор. Үй шартында жөнөкөй жол менен арзан жана сапаттуу. Боорубуз таза болбосо каныбыз таза болбойт. Каныбыз таза болбосо ден соолугубуз жакшы болбойт достор. Боор бул ушул канды тазалап турган орган болуп саналат. Билесиздер, боорубуз акыркы күндөрү көп химикаттарды мына азык-түлүк бүт жеген ичкендерибиз химикат болгон себептен дарыларды түрлүү түрмөн дарыларды ичип атабыз. Ушулар бүт химикат болгон себептен боор забитый болуп аябай нагрузка келип боор отказ берген күндөр көп болуп атат. Боорду үй шартында жөнөкөй жол менен тазалабайбыз. Эгер бооруңуз таза болбосо ар кандай аллергия дагы чыга берет сизге. Боор жакшы болбосо, жакшы иштебесе аллергия көп чыгат адамга. Ошо аллергия дагы ошо боор таза болбогондуктан болот экен. Ал үчүн бизге кайнатылган сууну алабыз, бирок муздаш керек бул. Бир аз муздатыш керек, кайнак болбош керек да. Жылуу суу болуш керек. Анан кайнак сүт болуш керек. Бул экинчи рецепт. Эки рецепт көрсөтөбүз да силерге. Анан бизге 2 баш чеснок керек, 2 зубчик. 2 зубчик, кичинекей зубчигинен тишинен экөө керек чеснок. Аны 4 пуштук кылып мондой майдалап аласыздар. 4 пуштук кылып. 2 зубчикти майдалап туруп, бир аз кое турасыздар. 5 мүнөт чеснок 5 мүнөт турсун. 5 мүнөттөн кийин сууга саласыздар дагы чеснокту. Сууга салып туруп, бир аз аралаштырып туруп демдеп коесуздар сууда. Кантип демдейбиз? Пакет менен, салофан менен же крышка менен бетин жаап коебуз. Кечинде даярдасаңыздар, эртең менен дайын болот бул. А эртең менен дайындасаңар, кечинде даяр болот. Буну эртең менен кеч ичип турабыз. Сууну, сүттү дагы ушундай эле кылып жасайбыз. Эртең менен кечинде ичип турасыздар. 1 айга чейин лечение кылсаңыздар болот. 1 айдын ичинде бооруңуздар таза болуп калат. Аябай жакшы тазартат. Бул мурдатан колдонуп келген рецепттер. Пайдаланып ден соолугуңуздарды жакшыртыңыздар иншалла.